Заманында эл тагдырына, эне тилине кайдыгер карап тура албаган Түгөлбай Сыдыкбеков 20-кылымдагы кыргыз адабиятындагы реалистик прозаны түптөп, аны өнүктүрүүгө зор салым кошкон, деди президент Садыр Жапаров чыган жазуучу. Кыргыз Республикасынын баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жана Кыргыз СССРинин эл артисти Саватбек Жумадыловдун 90 жылдыгын майрамдоого байланыштуу салтанаттуу иш-чарада сөз сүйлөп жатып, айтымында улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековду жакындан билген замандаштары аны кыргыз үчүн күйгөн мекенчил инсан катары баалап, кезинде ошол улутчул көз караш үчүн азап тарткан калемгер эле деп эскеришет. Жазуучулардын ичинен Сыдыкбековдун академик даражасындагы өзгөчө бөлүп кароого болот. Анын илимий изилдөөгө тете болгон улуу мурас, Манас дастаны, Эне сай таш жазуулары, Эне тил, руханий жан дүйнө тууралуу макалалары окумуштуулардын бүйүрүн бүгүнкү күндө дагы кызытып келет. Түгөлбай Сыдыкбековдун «Биздин замандын кишилери» романы улуу ата мекендик согуштагы патриотизмди даңктагандыгы үчүн өз мезгилинин эң башкы жана кадыр барктуу сыйлыгы болгон Сталиндик сыйлыкка, СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыгандыгын кийинки муун үчүн баса белгилеп айта кетейин. Түгөлбай атабыздын «Миң жыл жашадым» деген китебин көпчүлүгүңүздөр эле билесиздер, окуп чыксаңыздар керек. Мына ошондогу аяндуу аңгемелеринен Сыдыкбеков атабыздын касиеттүү адам болгондугун жазем дебей баамдасак болот. Көргөн түшү, кылган ишине төп келип келберин аңдай билип, жараткандын берген аянына маани берген касиет чан деле адамдарда кездешет эмеспи? Планетардык жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы өз мезгилинде Сыдыкбековдун каармандары биз менен жашап, жаңы заман курууда бизге кол кабыш кылат деп бекеринен белгилебесе керек. Ошону менен бирге анын чыгармаларынын толук жыйнагын топтоштуруп кайра басып чыгаруу, жарыяланбай калган чыгармаларын элге жеткирүү, анын кол жазмаларын электрондоштуруу сыяктуу бир топ иштерди аткаруу биздин абийирибиздеги маселе экендигин дагы кошумчалай кетели.